сабак жөнүндө буламыш. Көркөм окуган Назира Айтбекова. Узак убакыттан кийин классташтардын жолугушуу кечесинде бир мырза агай менен учурашты. Саламатсызбы агай, мен сиздин эсиңиздеминби? Жок, деди мугалим. Кандайча? Мен өспүрүм кезде сабакта чогуу окуган баланын саатын уурдап алгам. Ал сааты жоголгонун билгенде ыйлап баштады. Сиз саат табылмайынча баарыбызды текшерип тинтүүгө ала турганыңызды айттыңыз. Ошондо мен уятымдан да, коркконуман да, эмне кылышты билбей, уурум кармалып, бүт мектепке шылдың болоорумду сезип турдум. Баарыбыз көздөрүбүздү жумуп, дубалды беттеп турганга буйрудуңуз. Сиз чөнтөктөрүбүздү текшерип баштадыңыз. Мага жеткенде чөнтөгүмдөн саатты алдыңыз да токтобостон тинтүүнү андан ары уладыңыз. Табылган буюмду ээсине кайтарып бердиңиз. Мен окуумду бүтүп кеткенче ошол окуя тууралуу бир да жолу ооз ачкан жоксуз. Мүмкүн эмес. Чынында уурдаган бала эсиңизде жокпу? Жок, деди мугалим. Ошол күнү тинтүү учурунда мен да көзүмдү жумуп алгам. Аудио чыгармаларыбыздын демөөрчүсү Зуля жеңил өнөр жай ишканасы. Которгон Айтбүбү Орунбаева.